Кечээ 15 декабрда Бишкек-Ошуна жолунда кар жаап, жол тайгак болуп жаткандыгына байланыштуу кырсыктардын алдын алуу, жарандардын кырсыкка кабылуусуна жол бербөө жана жол тыгындарын болтурбоо максатында Жайыл районунун Сосновка постунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө 19:30 тартып убактылуу чектөө киргизилген. Бүгүн жабылган посттор ачылып, өз нугунда иштеп жатканы маалым болду. Биз алдыда Лото Лайф программасынын жүрүшүндө дал ушул өлкөдөгү жолдордун учурдагы абалы, ошол эле аба ырайына байланыштуу абал кандай, мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиялык кызматынын кар көчкү коопсуздугу бөлүмүнүн башкы адиси Чыңгыз Асылбек уулу. Ошондой эле транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жолдорду куруу, оңдоо жана тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Темирбек Самойбекович. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Биз жогоруда айткандай эле ушул өлкөдөгү мынакей аба ырайына байланыштуу жолдор жабылып, мынакей бүгүн ачылганы маалым болду. Алгач ушул боюнча сөз кылалы. Өлкөдө кар көчкү коопсуздугун алдын алуу боюнча кандай иш-аракеттер жүрүп жатат, ошол боюнча токтолсоңуз. Рахмат. Азыркы учурда негизи эле биринчи баштан баштап кеткенде кар көчкү кооптуу участокаларды айта кетсем, бул 2024-жылы 15 декабрь күнү Кыргыз гидрометеорологиялык кызматы тарабынан шашылыш билдирүү таркатылган. 15 декабрдан 16 декабрына чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана ошондой эле Бишкек-Ош автоунаа жолунун 198-255 чакырымдарында кар көчкү түшүү коркунучу күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздагат, унаалардын ортосундагы 5 метр аралык кыймылышы чектелиши зарылдыгын көрсөткөн шашылыш билдирүү таркатылган. Бул 198-255 чакырым ала бел ашуусу Чычкан Капчыгай болуп калат. Бүгүнкү күндө андан башка негизги автоунаа жолдорунда кар көчкү кооптуулугу жок. Андан тышкары жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар боюнча Кыргыз гидрометтин буйругунун негизинде Кыргыз гидрометтин кар көчкү коопсуздук бөлүмү жана ошондой эле жерлердеги биздин кар көчкү станциянын кызматкерлери атайын буйрук менен 2024-жылдын 1-ноябрынан баштап 2025-жылдын 30 апрелине чейин күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Дем алыш жана майрам күндөрү дагы нөөмөткө чыгып, толук ишти камсыз кылуудабыз азыр. Жакшы, Темирбек Самойбекович, мынакей Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өкүл өзү мына ушул алдын ала эскертүүлөр берилгенин, аба ырайына байланыштуу эскертүүлөр берилгенин айтып жатат. Эми сиз ошол жол тармагында жол тармагынын кызматкери болгонуңуз үчүн мына ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, ошол бүгүнкү күндө кечээ мына аба ырайына байланыштуу өлкөдөгү бир катар өткөрүү пункттары жабылган, анан бүгүн кайрадан ачылганы маалым болду. Ошол боюнча айтсаңыз. Албетте, бул коллегам гидромет тарабынан да бизге 2 күн мурда же 1 жума мурда дайыма алдын ала шашылыш билдирүү келет. Биз ошонун негизинде гана иштеп алдын ала даярдык көрүп турабыз. Бүгүнкү күндө көчөкү убактылуу чектөөлөр ал дайыма биздин практикада колдонуп турат. Анткени ашууларда, төө ашууда ошол чоң жүк ташуу өтүүчүлөр кар тазалоо жана андай эле инертник материалдар чачуу ишинде аябай тоскоолдук жаратып, жана жаратылыш тыгындарды жаратат да. Ошон үчүн биз андайды болтурбоо максатында өз учурунда ошондой чоң жүк ташуучу машинелерге кандайдыр бир убакытка чейин чектөө киргизебиз. Андан кийин ыкчам түрдө ошол төө ашууда биздин атайын мөөнөт дежурство, анан ошондой эле атайын дистанциялары барбыз. Ошол жерде 12ден ашык техникаларыбыз бар. Кардан тазалоочу, тайгакка каршы материалдар чаччу жумушчуларыбыз, механизаторлорубуз ошол жерде жатып иштешет. Вот ошол кишилердин тарабынан анан ошол жерден ошол атайын участкаларда, мисалы үчүн 27-де, 36-да дайыма биртке шамал болсо эле, кар куртка болуп эле жолду жаап турушат. Ошол жерлерди тазалап, күн тийбеген көлөкү жерлерге дайыма муз болуп турат. Ошол жерлерге, ошол атайын кооптуу жерлерге ошол инертник материалдар чачылат. Ал жерге дайыма атайын туз аралаштырмалган кум, шагыл, май, бүт даярдалып турат. Өз учурунда кам көрүп турабыз, ылам толуктап турушат. Андан тышкары суусамыр талас тараста деле ошондой ыкма менен иштешет. Ал жерде дагы
12-ден 10дон ашык техника иштейт. Ал жерде номер 36 жол тейлөө ишканасы тейлейт. Төө башын болсо номер 9 жол тейлөө ишканасы 60-тан 290 километрге чейин почти Оштун ала белинин чегине чейин биздики да. Ошонун баарын ошол биздин балдар күнү түнү менен тазалап талыкпай эмгектенген. Андан тышкары перевал Каракөө бар, Кызарт бар, Долон бар. Бүт жерде ошондо оперативдүү түрдө иш алып барып турабыз. Анан биздин центральный аппарат деп коет, ошол жерде күзөттө турган балдарыбыз бар, дежурство. Ошолор МЧСке жана өзүбүздүн министрликке жана башка социалдык тармактарга кар көчкү же бир табигый кырсыктар боло турган болсо оперативдүү түрдө жана андай жабылуу чектөөлөр болсо оперативдүү түрдө маалымат берип турабыз. Сиз айтып атпайсызбы, мынакей ошол жыл сайын ошол автоунаалардын тыгынын жаратпоо максатында алдын алуу иштерин өткөрүп турабыз деп, жана ушул көбүнчө кайсыл аймактарда мына кыш мезгили алдыда келатат, катуу суу кызгар, анан ошол көбүнчө кайсыл аймактарда катталат мындай жол жабуу иштери? Көбүнчө бул Сосновкадан, ошо чек Сосновкадан башталат. Анткени ошол жерден ашуу башталат өзү негизичи. Анан кийин аркы түштүк тарабынан бул токтоолдун ичинен жабылат. Көбүнчө ошол жактан, анткени Бишкек-Ош жолу стратегиялык маанилүү жол да, чоң коридор, эң эле чоң коридор. Эки областты бириктирет чоң. Албетте ал жерде интенсивность транспорта деп коет. Транспорттун каттамы аябай көп да. Ошол учурдан ошон ошол эки эмеге көп чектөө киргизилип турат. Анан албетте Тарастагы суу самыр участкасына өтмөктө да ошондой. Чыңгыз мырза, мынакей ошол кар көчкү коркунучу бар делген аймактар кайсылар көбүнчө, анан кийин ушуга чейин катталган кар көчкүлөр тууралуу айтып кетсеңиз. Рахмат. Ооба, туура эле жогоруда кесиптешим айтып кеткендей, бул Бишкек-Ош автоунаа жолу Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктиргенден бул өтө чоң маанидеги автоунаа жол болуп эсептелинет. Бизде да ошол Кыргызстандын Бишкек-Ош автоунаа жолун карайбыз. Көбүнчө бул Чычкан участогунда, Алай бел ашуусунда, Төө ашуусунда өтө кар көчкү түшүү кооптуу болгон участоктор көп. Андан сырткары Долон ашуусунда, Каракол Эңилчек автоунаа жолунун чоң ашуусунда биздин кар көчкү түшүү коркунучу болгон участокторубуз бар. Кар көчкү катталган учурлар азыркы учурда Төө ашуусунда кыш башталгандан бери жалпы 9 кар көчкүсү катталды. Көлөмү 28.290 метрди түздү. Анын ичинен бир кар көчкү унаа жолун толук жаап калган. Жалпы көлөмү 540 метр болгон кардын массасы жаап калган. Чычкан, Алай-Бел Чычкан участогунда жалпы 5 кар көчкү түштү. Жалпы көлөмү 16.805 метр кубту түздү. Чыгымдар жана абалдар болгон жок. Кудай сактап. Ошол. Жакшы, мына жогоруда статистикалык маалыматтарды токтолуп кетти Чыңгыз мырза. Эми ошол учурда өлкө боюнча дагы канча жол тейлөө пункттары кызмат кылып жатат? Бизде жалпы негизинен 14 ашуубуз бар да. Бирок биз мындай баягы кооптуу участокторду кошкондо 27, 4 областта 27 участкабыз бар. Вот ушул бардык жерлерде ушундай жанагындай тейлөөчү дистанцияларыбыз жайгашкан да. Ошонун баары жалпы ошол жолдордун өзүнүн кызматтарын өтөп, ошол дежурствода атайын техникалары май сай камсыздалып турат. Быйылкы жылга планга биздин муктаждыгыбыз 78 техника керектелчү, негизи жылына 28 бульдозер, кардан тазалоочу 50 автосмазалдан 140, бүгүнкүсүндө 69 даяр, бульдозерден 17 даяр,
кар тазалоочудан 40, автосамосвалдан 125 даяр, погрузчиктен 60 даяр да. Андан тышкары жана кум, туз, шагыл дегендерден муктаждыгыбыз кумдан болсо 23 000 тонна болсо, быйылкысында 29 аз, 20 000дей бүгүнкү күнүнө азыр даяр да. Туздан болсо 8 000 жылына коротулат, бирок быйылкыга 2639 азыркы учурда даяр да, 30% эми. Бирок дагы кыш менен ылам финансирование болуп турган сайын биз толуктап турабыз да, чекесинен. График менен финансирование болуп турат да. Андан башка шагылдан кум, туз, шагыл аралашмасы деп коет, ал дагы бир 32 000 тоннасы даяр да. Көмүр жана андай эле дистанцияларга отун, ошонун баары ошо бүгүнкү күндө 105 куб даяр да. Демек сиз айтып аткан маалыматтарга караганда, демек быйылкы кышта ошол Төбө Ашу башка ошол өткөрмө пункттарынын баардыгы ошол камсыздалган. Материалдык, инерттик материалдык баары техникалар жетиштүү. Акча каражатын финансировать этип турган сайын биз улам толуктап, планды баягы толуктап, аны ошентип жыл менен кыштан чыгабыз. Жакшы, эми өлкөдө мына ушул кар көчкү коопсуздугун алдын алуу боюнча дагы токтолсоңуз, кандай иш-аракеттер жүрүп жатат? Эгер мүмкүн болсо, алдыда да бир кооптонууга негиз барбы? Кооптонууга албетте негиз бар. Бул кыш мезгили жаңыдан гана башталып келди. Биз ар кандай ситуацияга жараша, климатический ситуация деп коебуз. Климатический ситуацияга жараша шашылыш билдирүүлөр таратып турабыз. Ошол шашылыш билдирүүлөрдүн негизинде жергиликтүү ар кандай министрликтер өзүнүн жумуштарын аткарышат. Кооптонууга албетте негиз бар. Бул табигый кырсык деп коет, табигый болот турчу нерсе. Туура, эми айттырбай келген табигый кырсыктар болуп турат, бирок ошого карабай алдын алуу иштерин дагы жасоо бул ошол сиздер иштеп жаткан мекеменин милдети болсо керек. Анан ошол сиз техникага токтолуп кеттиңиз, жана анан былтыр дагы ошол жаатта жаңыланган техникалар алынган, алар боюнча токтолсоңуз, быйыл алар кайсыл аймактарга бөлүштүрүлдү, жетиштүү болуп жатабы? Албетте, ал техникалардын дагы чоң жардамы тийип атат. Азыркыда ал чоң эле кубат, күчтүк берет экен. Ыкчам түрдө тазалап, кар бүткүлөрүн тазалаганга, көчкүлөр тазалаганга, жолду негизи эле тазалаганга, кар тайгакка каршы материал чачканга былтыр 253 дана техника келген. 35тен ашык жана лопата деп коет. Бул самосвалда алганбыз. Автосамосвалга биз жайында аны менен жолго колдонуп шагыл же кум, асфальт ташыгандан тышкары кайра кышкы кармоого да колдоно алабыз да. Алдына ошол лопатаны илип, жолду сүрүп, кайра артына МДК деп коет, атайын кум, туз, шагыл чачма базасындагы механизм. Анын артына илип коюп, эки жумушту бир жасайт да. Ал карды да тазалайт, артынан кайра инерттик материалды чачып кете берет да. Көп эле жардам тийип атат. Буга чейин көбүнчө адамдардын жардамы менен, кол менен чачылчу. Бүгүнкү күндө ал эми азайып баратат. Көбүнчө механизмге өтүп, жумуштагы батарып, жолдордо бат ачылып, көп эле таасири тийип, жардам берип атат да. Жакшы, эми Чыңгыз мырза, мына ушул кар көчкү коркунучу дегеле бул жаатта негизи ошол жарандар көбүнчө эмнеге көңүл буруш керек? Ошол жолдо жүргөн жарандар, ушул боюнча бир маалымат берип өтсөңүз. Албетте биздин жарандарыбыз, биз негизи эле кар көчкү кооптуулугун көрсөткөн шашылыш билдирүүлөрдү таркатканда биздин көпчүлүк жарандарыбыз маани бербейт. Анын ичинде айдоочулар, таксисттер келет, СМС келет, бирок маани бербейт. Биз суранып кетет элек, ар бир жаран ошол биз жөнөткөн шашылыш билдирүүлөргө маани берип, жолго чыгаарда автоунаасына керектүү болгон чынжырчалар менен камсыздап, күйүүчү майлоочу майларын толуктап, унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактап, кылдаттык менен айдаса, унаасын жакшы болот эле деп эсептейбиз да. Биздин жөнөткөн маалыматтарды
маани берип турса жакшы болот эле. Өзгөчө ушул жүргүнчүлөр, жарандар, ошол эле айдоочулар жандарында бир нелерге көп көңүл буруш керек, эмне болушу шарт ушундай кырдаалдарда? Биринчи кезекте бул биринчи тез жардам көрсөтүүчү каражаттар, тамак аш, ошол эле машинага керектүүлүчү шаймандар, машинанын дөңгөлөгүнө чынжырчалар, лопата, негизги биринчи жардам көрсөтүүчү буюмдар болсо жакшы болот. Сиздерге чоң рахмат, маек куруп бергениңиздер үчүн рахматыбызды айталы, ишиңиздерге ийгилик. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда учурдагы аба ырайына байланыштуу айрым өткөрмө постторунун жабылуусу боюнча жана ошондой эле жолдордогу абал боюнча сөз кылдык. Биздин суроолорго өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиянын кызматынын кар көчкү коопсуздугу бөлүмүнүн башкы адиси Чыңгыз Асылбек уулу жана транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жолдорду куруу, оңдоо жана тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Темирбек Самойбекович жооп беришти. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Жакшы кабарлар менен жолугалы.